Ааламдашуу доорундагы үй-бүлө. Экинчи бөлүм. Үй-бүлө формалары. Формаларынын убакытка жараша өзгөргөнүнө жана ар бир тарыхый доордо коомдор арасында маанилүү айырмалар болгонуна карабай, үй-бүлө ар дайым коомдук турмуштун негизи болгон. Үй-бүлө адамдарга сунуштаган мамилелердин модели адамдарга эмне үчүн жана кантип моралдык жана материалдык мамилелерди түзүүгө болоорун көрсөтөт. Биздин мезгилде индивидуалдык идеянын өнүгүүсү менен коомдук мамилелер жетилген инсан жөнүндө көз караштардын негизинде курула баштады. Буга чейин адамдын өз алдынча идентификациясы калыптанган жер анын үй-бүлөсүнүн жамааттык инсаны болгон. Индивиддин социалдык абалы анын ата теги менен аныкталган жана анын айрым башка өзгөчөлүктөрүнүн бар болушу бул мамилени өзгөртүү үчүн анчалык мааниге ээ болгон эмес. Үй-бүлөнүн жамааттык инсаны менен байланышкан элестерге толгон жашоодо адам өз аракети менен үй-бүлө түшүнүгүн баамдап, туулганда берилген жашоо шарттарын өзгөртүүгө умтулуусу керек болгон. Убакыттын өтүшү менен кырдаал кыйла өзгөргөнү менен мурдагы түшүнүктөр жана формаларга таянган үй-бүлөлөр дагы деле басымдуу санда. Гезиттерди окуганда элита коомдун каймактары үчүн ата теги дагы эле үстүмдүк кылуучу, чечүүчү фактор экенин көрөбүз. Үй-бүлө берген статус чоң мааниге ээ. Үй-бүлө менен мүлк, үй-бүлө менен бийлик ортосундагы байланыш терең. Үй-бүлөнүн бар болушу жана үй-бүлөлүк мамилелердин формасы башка кулуштар сыяктуу эле тарыхый өнүгүү процессинде. Убакыттын өтүшү менен үй-бүлө түшүнүгү, мамилелердин мазмуну, байланыштардын мүнөзү өзгөрүүгө дуушар болот. Алгачкы общиналык коомдо урулар эркектер жана аялдарга бөлүнгөн. Бири-бири менен түз байланышкандары туугандар деп эсептешкен жана түз байланышы жоктор бири-бири менен сексуалдык катнашка барышкан. Биз байыркы Грек, Рим жана Орто Азия коомундагы үй-бүлөлөр жөнүндө билебиз. Эркек менен аялдын орду, алардын тукум калтыруудагы абалы, ошондой эле аброй жана бийлик көз карашынан айырмаланган. Орто Азия коомунда көчмөн турмушу жайылгандыктан эркектер менен аялдар аргасыздан бардык тиричиликте кыйынчылыктарды бөлүшүшкөн. Бул мамилелер тең укуктуулукка жакын болгон үй-бүлөлөрдүн калыптанышына алып келген. Ал эми Римде атанын артыкча эч нерсеге тең келгис ордо мыйзамда бекитилген. Орто кылымдагы Европа менен ислам дүйнөсүндөгү үй-бүлө институттары бири-биринен айырмаланган. Ислам дүйнөсүндө эркек менен аялдын ортосундагы мамилелер, алардын коомдогу орду ыйык сакталган. Ошол эле учурда орто кылымдагы Европада чиркөөнүн болуп көрбөгөндөй бийлиги жана көзөмөлү өкүм сүргөн. Католиктерде такыбалык жолунда жүрүү менен үй-бүлө жана никедеги сексуалдык мамилелер ортосунда карама-каршылык бар. Сексуалдык мамилелер адамдын тазалык жана такыбалыкка көздөгөн жолундагы тоскоолдук болуп саналат. Ошондуктан аскетизм жана карманууга умтулган католик дин кызматкерлерине нике тыюу салынган. Ислам дүйнөсүндө мындай мамиле жок. Тескерисинче адам күнөө кылуудан карманып, мыйзамсыз жыныстык катнашка барбашы үчүн ал расмий никеге турушу керек жана никеге туруу курагы төмөндөтүлгөн. Никедеги мамилелердин мазмунун аныктоочу факторлордун бири болуп, социалдык жана экономикалык шарттар эсептелет. Биз аларды маданияттын элементтери катары же адамдын жаратылышына тиешеси жок деп алынган категория катары карасак болобу? Адам маданияты жарата баштаган учурдан тартып, ал өз жаратылышынан ажырады. Бирок өз жаратылышын толук бойдон унутуп, өзүн артыкча маданияттуу жанга айлантуу мүмкүн эмес. Ошентип биздин маданият, биздин түшүнүктөр жана көндүмдөрүбүз белгилүү бир жол менен адамдын жаратылышына байланыштуу. Адам жаратылышына карама-каршы келген жана туура келбеген өзгөчөлүктөр, түшүнүктөр жана көнүмүштөр биздин жашообуздун бөлүгү болмок эмес жана аларды коом кабыл алмак эмес. Мисал катары, мүлк жана пайда түшүнүктөрүн карап көрөлү. Жамааттык менчикке багытталган дүйнө таанымы жеке менчикке умтулууну адамдын маданий өзгөчөлүгү катары гана карап, негизинде жамааттык менчик жактан коомдук түзүмдү курууга болот деп далилденген. Бирок бул идея саясий практикада дагы өзүн актаган жок. Көп изилдөөчүлөр ушул моделде түзүлгөн Советтер Союзунун кыйрашын, анын экономикасы жамааттык менчикке негизделгенине байланыштуу деп түшүндүрүшөт.
Жамааттык менчик жөнүндөгү түшүнүктөр адам аңчылык жана чогултуучулук менен жашаган убакытта жана бүгүнкү күнү адамдар индивидуалдуу жашоо мүмкүнчүлүгү бар болгон убакытта аларды жамааттык ээлик кылууга мажбурлоо албетте айырмаланат. Экинчи учурда жамааттык менчик түшүнүгү мүлк эч кимге таандык эмес деп түшүнүлөт дагы адамдарда мүлк объектилери менен байланыш калыптанбайт. Экинчиден, капитализмдин ыйык китептеринин бири болуп эсептелген элдердин байлыгынын жаратылышы жана себептерин изилдөө. Адам Смит. Мурда Гоббс саясат үчүн, а Комте коом таануу үчүн жасагандай экономиканын рухун жана милдеттүү эрежелерин табууга аракеттенген. Өзү этиканын, философиянын профессору болгон Адам Смит акырында адамдын өз пайдасын, эгоисттик изилдөөсүнөн кандайдыр бир адеп ахлак тапкан. Бул бир караганда бизге туура келбегендей сезилет. Ал ар бир адам өз кызыкчылыгын көздөгөн коом экономикалык көз караштан жалпы жыргалга ээ болот. Албетте, бул теориялык ыкма абсолюттук түрдө туура боло албайт. Бирок биздин азыркы хаос орун алган дүйнөдө бардык сын жана альтернативдик жолдорго карабай эркин рынок жөндөөнүн көмүскө күчү болуп калды. Эркин рынок үстөмдүк кылган экономикалык ыкманын бар болушу бизге өздүк пайдага негизделген бул ыкманын адамдын жаратылышына байланыштуу экенин эскертет. Албетте, бул ыкма болбогондо маданият менен шартталган, демек бардык таасирге ачык болгон категория мынчалык ийгиликке жетишмек эмес. Акыркы убакта дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө чоң үй бүлөлөр өз ордун үй бүлөнүн өтмө формасына, алар болсо өз кезегинде нуклеардык үй бүлөгө бере башташты. Эми ар кандай социалдык чөйрө, коомдук мамилелер, өндүрүү жана керектөө тенденциялары атасы, энеси жана баласынан турган үй бүлөгө таянып уюштурула баштады. Үй бүлө менен адамдын жаратылышы ортосундагы байланыш орнотууга болот. Бирок үй бүлөнүн кандайдыр бир формасы менен адамдын жаратылышынын байланышы бар деп ырастоо тарыхты таануу болуп саналат. Үй бүлө башынан өткөргөн өзгөрүүлөр буга далил боло алат. Андыктан үй бүлөнүн ар бир формасы жана анын ордун башка форма ээлейт деген пикир дагы сын жаратат. Кээде ал сөз бойдон гана калат. Мисалы, 1968 жылы жаштар капиталисттик коомго альтернатива табуу максатында нуклеардык үй бүлөгө согуш жарыялап, эркек менен аялдын ортосунда эркин мамилелерди орнотуу идеясын практикада иш жүзүнө ашырууга аракеттенишкен. Бул тема менен тааныштыгы барлар дароо эле айылдык жана шаардык коммуналдарды эстешет. Бирок бул идеяны жактырып, эркин мамилелерди кабыл алууга даяр болгон жаштар практикада аны ошондой эле жигер менен колдобой коюшту. Эркиндик жана көз карандысыздык бардыгына жайылтыларын унутпашыбыз керек. Сиздер гана эмес, башкалар дагы ушундай эле көз карандысыз жана өз мамилелерин өз каалоосуна жараша аныктайт. Сиз гана тандабайсыз. Башка адамдар дагы тандоо жана баш тартууга укуктуу. Мамилелердин эркиндиги жана көз карандысыздыгына басым жасаган коом мамилелердин мазмунун өзгөртөт. Мында мамилелер ар дайым коркунучта болуп, каалаган учурда кыйрап калышы ыктымал. Өз ара мамиле түзүүнүн башталышында эле бардыгы башкача болушу мүмкүн деген ой келет дагы мамилелердин тамырлап, бардыгы башкача болушу мүмкүн деген идеянын алкагында бекемделишине шарт түзбөйт. Азыркы учурдагы үй бүлө, мезгил жана ордо. Азыр үй бүлө менен мегаполисте жашоо мүмкүнчүлүгүнүн ортосунда карама-каршылыктар бар. Урууда жашоо убагынан бүгүнкү күнгө чейин эркек менен аялдын чогуу жашоосуна кепилдик берүү жана бул жашоонун узактыгын шарттоочу факторлордун бири алардын ортосундагы эмгекти бөлүштүрүү болуп саналган. Ал аздыр көптүр дурусураак жана ошол эле учурда өндүрүмдүү жашоого мүмкүнчүлүк берет. Эркек менен аялдын ортосунда экономикалык пайдага негизделген мамилелер калыптанган. Маселен, уурулук мамилелер мезгилинде аялдар чогултуучулук менен алектенген. Эркектер болсо аңчылык кылган. Кийинки тарыхый мезгилде аял үй жумуштарын аткарган. Эркек сырттагы иштерди бүткөргөн. Чектери айкын жана сейрек бузулган кырдаалда жубайлар бири-бирине муктаж болуп, бир бүтүндү түзгөн эки элемент болгон. Бирок биздин мезгилде аял экономикалык ишмердүүлүк жүргүзө баштады. Ал үйдөн чыгып, коомдук турмушка катыша баштады. Тең укуктуулук тенденциясы кийимде дагы, коомдук турмуштун ар кыл чөйрөсүнөн дагы көрүнө баштады.
Эми аялдар эркектердин жасаганын бардыгын аткара алышат жана мурдагыдай эмгекти бөлүштүрүү жоюлду. Экинчиден, заманбап технологиялар жалгыз жашоого мүмкүнчүлүк берди. Технологиялык жетишсиздерди пайдаланган адамдар эркек менен аялдын ортосундагы эмгекти бөлүштүрүүгө муктаж эмес. Алар заманбап индустрия көрсөткөн керектүү кызматтарды сатып алып, өз алдынча жашай алышат. Чогуу жашоо адамга эмоционалдык колдоо, турмуштагы кыйынчылыктарды чогуу жеңүү сыяктуу артыкчылык бергенине карабай, үй бүлө мүчөлөрү аны менен бирге мамилелердин чыңалуусу, конфликттер жана пикир келишпестиктерди алышат. Эми мындай акы төлөөгө макул болбогон адамдар үчүн башка мүмкүнчүлүктөр бар. Азыркы убакта дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө ажырашуулардын саны өсүп, никеге тургандардын саны азайып, жалгыз бой адамдар көбөйүп жатат. Нью-Йорктогу Манхэттендагы эң популярдуу үйлөр жалгыз бой адамдар турган батир студиялар болуп калды. Айрымдардын пикиринде жагымдуу шарттарда жалгыз жашоо адамдын жаратылышына туура келет. Чынында эле феминисттик көз караштарга ылайык үй бүлөнүн негизинде эне менен балдардын ортосундагы биримдик жатат. Бул табигый нерсе болуп эсептелинет. Ошондой эле үй бүлөдө дайыма көчүп кетүүгө аракеттенген эркекти тарбиялоого болот. Модернисттердин пикиринде качып кетүүгө аракеттенүү эркекке гана тиешелүү эмес. Аялды үй бүлөгө тиркеме катары кармаган көз карашты жокко чыгаруу менен Бадиндер «Мен сенин энең» деген китепте «мен» дегенге басым жасайт. Муну менен ал аялдын индивидуалдуулугун баса белгилеп, анын үй бүлөдөн тышкаркы жашоосун, аны эркиндикке жеткирген потенциалын көрсөтөт. Мегаполистеги жашоону карап туруп, бир чатырдын астында жашаган жуптар жана алардын балдары келечекте сакталып калабы деген суроо пайда болот. Жашоодо үмүт менен коркутууларга ар дайым орун болгон сыяктуу эле, коомдун негиздеринин бири болгон үй бүлөдө биригүү жана ажыроого тенденциялар ар дайым сакталып турат. Азыркы дүйнөнүн мүмкүнчүлүктөрү жана түшүнүктөрү эркек менен аялды бөлүп жатат деген дагы бир эсептен туура. Бирок аларды бири-бирине бөлөк жашоого кайтаруу жана алардын ортосунда рахат жана лаззатка негизделген мамилелерди калыптандыруу менимче акылсыздык. Мындай мамиле абсолюттук түрдө бардык мамилелерде физикалык мамилеге такаган. Тиги дүйнө менен байланышкан тереңдиги жок мамиле ар дайым өз ара аракеттешүүгө, жакындашууга, маанисине жетүүгө умтулган адамзаттын тарыхына туура келбейт. Кимдир бирөөлөр ушинтип жашап көрсө болот, кимдир бирөөлөргө мындай жашоо кызык көрүнүшү мүмкүн. Бирок ага коюлган бардык дооматтар жана карама-каршы пикирге карабай, үй бүлөнүн эркек менен аял бир чатырдын астында өз балдары менен чогуу жашаган формасы кала берет. Себеби эркек менен аялдын ортосундагы мамилелер өз ара пайда, эмгекти бөлүштүрүү жана белгилүү бир финансылык ролдорго гана негизделбейт. Эркек менен аялдын ортосундагы өз ара мамилелердин эң көп түрдүүлүгү буга далил. Финансылык ролдорго гана негизделген мамилелер сүйүү, мээримдүүлүк, жоопкерчилик, өз ара түшүнүшүү жана урматтоодон жада калса аларга умтулуудан дагы алыс турат. Эгерде бир убакта адам өз тарыхынан биротоло кол үзүп, өз жашоосун таптакыр башка жандык катары улантса, мындай өзгөрүүлөр мүмкүн. Бирок адамдын маданияты гана эмес, жаратылышына дагы байланышкан өткөн мезгил дайыма келечектеги жашоого дагы күчтүү таасирин тийгизе берет. Маданий революцияны жана таптакыр башка коомду түзүүнү пропагандалаган утопиялык идеяларды реалдуу турмушка киргизүү мүмкүн болбогондой эле, тарыхка карама-каршы келген үй бүлөгө байланыштуу утопиялык мамилелер реалдуу орун таппайт. Түркиядагы консервативдик баалуулуктардын фундаменти үй бүлө жана дин. Адамдар баалуулуктар жөнүндө, аалам жана жашоо маңызы тууралуу түшүнүктөр калыптана баштагандан тартып эле ойлоно башташкан. Демократияны жалпы баалуулуктардын системасы катары аныктоо, ар кыл социалдык топтордун жана индивиддердин бул маселени тереңдеп изилдөөсүнө түрткү берди. Биз баалуулуктар жөнүндө сөз кылганда, алар кандай деген суроо туулат. Байыркы убакта эле философтор жана диний ойчулдар адам жана коом кандай баалуулуктарга ээ болушу керек экени жөнүндө өз көз караштары жана сунуштарын айтышкан. Баалуулуктардын иерархиясынын айырмасы орундан жана убакыттан көз каранды болгон. Бирок окуяларга жана адамдардын сапаттарына баа берүүдө колдонулган категориялар дайым жалпы мүнөзгө ээ болгон. Эреже катары улуу муун ар дайым жаш муундун моралдык баалуулуктарды жоготту жана деградацияга туш болду деп даттанып келген.
Биздин убакытта кырдаал өзгөрүп кеткен жок. Глобализация процесси жана коммуникация технологияларын жайылтуудагы кескин өсүш баалуулуктардын трансформациясын тездетип жана маданий өз ара таасирди күчөттү. Түркиянын Евробиримдикке кирүүсү жөнүндө сүйлөшүүлөрдүн башталуу датасы аныкталгандан кийин европалык жана түрк баалуулуктар системаларынын мүмкүн болгон конфликти, ошондой эле түрк коомунун өз чыныгы баалуулуктарынан чектөөсү менен байланышкан кооптонуу өсө баштады. Түркиянын Евробиримдикке кирүү жөнүндө сүйлөшүүлөр процесси жана өлкө бул уюмдун мүчөлүгүн алуусу түрк коомунун көбүрөөк ачылышына түрткү болот деп күтүлүүдө. Экинчи жагынан түрк коомуна тийиштүү баалуулуктардын жоголуу, алардын бир бөлүгүнөн баш тартуу процесси күч алат. Бул болсо түрк коомунун улуттук идентификациясын түзгөн фундаменталдуу улуттук, этикалык, руханий негиздерди жоготуу кооптуулугуна алып барышы ыктымал. Коомдук топ же индивидди түшүнүү алар үчүн кармалган баалуулуктар системасына көз жүгүртүү жетиштүү. Ал аталган индивид же коомдук топ кайсы жаатта эң чоң ийгиликке жетишери жана кайсыларда алардын үмүтү аз болору жөнүндө түшүнүк берет. Коомдун структурасынын өзгөрүшүндө адамдар өздөштүргөн баалуулуктар коомдогу өзгөрүүлөргө байланыштуу трансформацияланат. Экономикалык өнүгүү жана коомдун индустриализациясынын натыйжасында баалуулуктардын иерархиясы өзгөрөт. Алардын көбү жаңыча түшүнүк алат, мазмунунун бир бөлүгүн өзгөртөт. Диний жана үй бүлөлүк баалуулуктардын өзгөрүүсү башка баалуулуктарга караганда жайыраак жүрөт. Бул статья эң консервативдүү баалуулуктардын категориясынын трансформациясын анализдөөгө арналган. Автор баалуулуктарды бүткүл дүйнөлүк изилдөө 2001 натыйжаларын колдонгон. Мындай изилдөөлөр зарылчылыгына жараша ар 5 жылда жүргүзүлүп турат. Үй бүлөлүк баалуулуктар индивидуализмдин өсүшү менен үй бүлө башкы социалдык институт статусун акырындап жоготот деп эсептелет. Ажырашуулардын санынын кескин өсүшү үй бүлөнүн маанисинин төмөндөшүн далилдейт. Баалуулуктарды бүткүл дүйнөлүк изилдөөнүн натыйжалары түрктөрдүн 90% ашыгы никеге болгон мода өткөндө калды дегенге макул эмесин көрсөтөт. Ошондой эле 61,7% француздар, 88,8% америкалыктар, 94,1% египеттиктер жана ирандыктардын 67% ушундай эле ойдо. Түрк коому үй бүлөгө чоң маани берет деп айтууга болбойт. АКШ жана Египетте дагы үй бүлө маанилүү коомдук институт бойдон калууда. Бирок француздар жана Иран коомдору үй бүлөгө анчалык муктаж эмес болсо керек. Иран коомунун башка мусулман өлкөлөрүнө салыштырмалуу үй бүлөгө азыраак маани бергени күтүүсүз болду. Аялдын никеден тышкары төрөөсү Түркияда сурамжылоолордун 86,3% терс реакциясын туудурду. Египетте бул цифра 95%, Иранда 79,9%, АКШда 43,4%. Францияда 27,4% түздү. Ошондой эле түрк үй бүлөлөрү бүткүл дүйнөлүк тенденциялардан айырмаланбай, 2 же 3 балалуу болгулары келишет. Мындан тышкары түрк үй бүлөлөрүнүн 73,15% нике бактылуу болуш үчүн балалуу болуш керек деп эсептешет. Төмөндө түрк коомунун пикиринде нике бактылуу болушу үчүн зарыл болгон күйөөсү менен аялдын мамилелеринин айрым мүнөздөмөлөрү берилген. Ишеним 95,8%, өз ара түшүнүшүү жана бири-бирине толеранттуу мамиле 90%, материалдык камсыз болуу 83,8%, гармониялуу жыныстык мамиле 83,9%, бала 77,8%, бирдей социалдык катмарга тийиштүү болуу 64,3%, бирдей саясий көз карашта болуусу 47,8%. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, жубайлардын бири-бирине ишенүүсү бактылуу никенин себеби. Саясий көз караштардын дал келиши бир кыйла төмөн роль ойнойт. Жубайлардын инсандык өзгөчөлүктөрү жана үй бүлөдөгү мамилелерге таасир берген факторлор көбүрөөк мааниге ээ. Үй бүлөнүн материалдык абалына дагы зор маани берилет. Түрк коомуна караганда материалдык баалуулуктарга көп маани беришет го деп эсептелген француз коомунда сурамжылангандардын 39,7% гана нике бактылуу болушу үчүн материалдык жыргалчылык зарыл деп жооп беришти. Диний баалуулуктар
Адамзаттын барлык тарыхынын аралыгында дин, коом жана индивидтин жашоосунда зор роль ойнойт. Диний баалуулуктардын мазмуну аалам жана адамдын биримдигин түшүнүүдө жатат. Баалуулуктарды классификациялоодо дин көбүнчө салттуу баалуулуктардын категориясына кирет. Секуляризмдин талапташтары коом жана индивидтин жашоосундагы диндин ролу төмөндөп бара жатканын билдиришет. Акыркы жылдары өткөрүлгөн илимий изилдөөлөр жана дебаттар мындай ырастоолор дүйнөдөгү реалдуу кырдаалды көрсөтпөйт жана Европа өлкөлөрү үчүн гана мүнөздүү экенин белгилешет. Баалуулуктарды бүткүл дүйнөлүк изилдөө 2001 натыйжалары түрк коому дин жана руханий баалуулуктарга өтө чоң маани берерин көрсөткөн. Түркияда сурамжылангандардын 96,7% Кудайга ишенет. 76,7% үчүн Кудай алардын жашоосунун маанилүү бөлүгү. Суралгандардын 86% өлгөндөн кийинки жашоого ишенет. 76,5% өздөрүн динге ишенген адамдар деп эсептешет. Коомдун 95,2% үчүн күнөө түшүнүгү жана анын бар болушу реалдуулук. Бул натыйжалар түрк коомунда диний жашоо жогору деңгээлде экенин көрсөтөт. Эгерде баалуулуктарды бүткүл дүйнөлүк изилдөө 2001 натыйжалары менен салыштырсак, диний ишеним категориясы менен байланышкан диний баалуулуктардын туруктуу өсүшүн оңой эле байкоого болот. Бир дагы Европа өлкөсүндө бул баалуулуктар Түркиядагыдай жогору деңгээлге жетпейт. Европа өлкөлөрүнүн ичинде диний ишеним баалуулуктарына эң чоң кыйбастык Польшада, андан кийин Ирландияда байкалган. Диний баалуулуктарды практикалык ишке ашыруу деңгээлин изилдөө таптакыр башкача картинаны көрсөтөт. Диний ишенимдеги жана динди практикалаган адамдар ортосунда айырма олуттуу. Түркиянын калкынын 35,2% диний ритуал жана аземдерге катышпайт. Динди күнүмдүк турмушта практикалаган адамдардын саны абдан аз. Изилдөөнүн кызыктуу натыйжаларынын бири түрк коомундагы бири-бирине ишенүү деңгээлинин төмөндүгү. Калктын 10% гана адамдарга ишенет жана аларга таянууга болот деп эсептейт. Ишенимдин экономика, саясат жана күнүмдүк турмушта ойногон ролун эске алганда, бул көрсөткүч башка батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу өтө төмөн. Салттарды, диний баалуулуктарды кыйбаган жана үй бүлөнү культ кылган түрк коомунда адамдардын бири-бирине ишенбөөчүлүгү жана бири-биринен чектөөсү парадоксалдуу факт. Салттар күчтүү болгон коомдо ишеним адамдар арасында мамиленин белгилүү бир бөлүгү болушу керек. Балким бул карама-каршылыктын себебин адамдардын бири-биринен чектөө жана алыстоосун туудурган урбанизация, капитализмдин жана индивидуализмдин өнүгүшүнүн тез жана хаотикалык процесстеринен издөө керек. Үй бүлөлүк салт санаалар кечээ жана бүгүн. Кийинки маалда кыргыз коомунда жүз берген саясий экономикалык системалардын алмашуусу адамзат аң сезиминдеги баалуулуктардын дагы өзгөрүүсү менен коштолду. Бул өзүнүн түзүмү боюнча коомдо бир топ туруктуу мүнөзгө ээ болгон үй бүлө институтунун дагы өнүгүүсүнө таасирин тийгизди. Үй бүлөнүн өнүгүүсү бир топ карама-каршылыктуу жагдайлар менен мүнөздөлүп калды. Алсак, биринчиден союздун кыйрашы менен кошо коллективдүү чарбалар жоюлуп, жер үлүштөрү менчикке бөлүштүрүлүп берилип, айыл жерлеринде жеке чарбалар, шаарда менчик кичи ишканалар көбөйдү. Мунун баары үй бүлөнүн чарбалык, өндүрүштүк функциясынын кеңейүүсүнө алып келди. Бир үй бүлөдө жашаган жакын адамдардын коллективинен түзүлгөн чакан ишканалар, чарбалар өсүп чыкты. Үй бүлөлүк өндүрүш көп адамдар үчүн негизги киреше булагына айланды. Бул болсо жакын адамдардын дагы да ынтымагын арттырып, алардын үй бүлөнүн тегерегине бекемирээк баш кошуусун шарттады. Экинчиден, ушу менен катар коомдо адамзаттын жеке керт башынын кызыкчылыгын көздөгөн эркиндик, демократия, гендердик теңдик, адам укуктары деген баалуулуктар дагы туш тараптан жар сала баштады. Глобализациянын шамалы дагы үй бүлөнүн эшик терезесинен кайгап кеткен жок. Мына ушул идеяларга бат сугарылып, өсүп келаткан жаңы муун үй бүлө маселесине улуу муундай эмес, башкача карай баштады. Үй бүлө күтүүдөгү жоопкерчилик азайып, ыйык никеге карата жеңил желпи мамиле жаштар арасында басымдуулук кылды.
Ушундай шартта үй бүлө курууга карата жаштардын жоопкерчилигин арттырууда үй бүлөлүк салттардын орду бөтөнчө. Кыргыз элинин үй бүлөлүк салттары союз учурунда феодализмдин калдыгы деп аталып, жашоо тиричилигибизде толук колдонулбай келди. Анын ордуна советтик мезгил, туулган күндө, никелешкен күндө, 70 жашка, 80 жашка жана башка толгондукту белгилөөнү бизге үй бүлөлүк майрамдар катары берди. Нукура кыргыз үй бүлөсүндөгү салттар эгемендүүлүк алгандан кийин аздан аз жандана баштады. Үй бүлөлүк салт санаанын мааниси ушунда. Ал бүтүндөй улуттун салт санаасын өзүнө батырып турат. Анткени улуттун салт санаалары негизинен үй бүлөдө сакталат жана колдонулуп келет. Адам баласынын биригип жашоосунун бирден бир керемет формасы болгон үй бүлөнүн бекемдиги үчүн кайсы доор, учур болбосун, эл дагы, мамлекет дагы күрөшүп келген. Анткени бекем, туруктуу үй бүлө баарына керек болгон. Мына ушул баалуулук үй бүлөдөгү ар кандай салт санаалардын жаралышына, калыптанышына түрткү болгон. Салт санаалардын жаралыш максаты башынан эле функционалдуу мүнөзгө ээ. Салт санаалар үй бүлөлүк мамилелерди жөнгө салган жана тарбиялык мааниге ээ болгон. Аткарган функциялары боюнча үй бүлөлүк салт санааларды бир канча этаптарга жана түрлөргө бөлө алабыз. Үй бүлө курууда колдонулуучу салттар кудалашуу. Кудалашуунун салт болуп келген бир канча түрлөрү кыргыз элинин турмушунда кече жакынга дейин эле сакталып келген. Бел куда, уулу, кыз төрөлө электеле жакын достор бири-бирине ишенгендер, санаалаштар кудалашкан. Бешик куда, уул кыз бешикте жаткан учурда кудалашышкан. Кайчы куда, эки тарап эки жолудан кудалашышкан. Мындай кудалашуулар салт катары көп жылдар кыргыз элинин турмушунда колдонулган. Уул дагы, кыз дагы ата-энеси кудалашып койгон жерге баш ийбей жок дебеген. Эгер кудалаган жерге көнбөгөндөрдү салтты бузган, батаны бузган катары эл жактырган эмес. Мындай никелер тууган урук, ата-энелер тарабынан колдоого ээ болгон эмес. Бирок кудалашуунун бул формасы бүгүнкү күндө өтө чанда кезиген. Дээрлик жок болуп кетти. Жуучу баруу салты. Мында жактырып калган кыздын ата-энесине уул тараптын жакындары жуучу түшүп барышкан. Жуучуга көбүнчө тууган уруктун ичинде кадыр баркы бар, оозунда сөзү бар адамдар тандалып жиберилген. Жуучулар кыздын ата-энесин көндүрүү үчүн жигиттин ата-энеси тарабынан жиберилген. Жигит кызды жактырып калса же жигиттин ата-энеси кызды жактырып калса, уулуна алып берүү үчүн жуучуларды жиберишкен. Кыздын ата-энеси же кыз жуучуларга көнбөй коюшу дагы ыктымал. Кызга 40 жуучу деген лакап ушундан калган. Бул салт көптөгөн жылдар үй бүлө курууда чоң роль ойноп жашап келген. Жуучуга барган адамдар болочок үй бүлөнүн ынтымагынын, бекемдигинин кепили болушкан. Жуучулардын мойнунда чоң жоопкерчилик турган. Сөйкө салуу салты. Жигиттин ата-энеси болочок келинине сөйкө салат. Бул ал кыздын башы бош эместигин билдирет. Сөйкө салуу кыздын өтө жаш учурунда дагы ишке аша берген. Негизгиси кызды ээлеп калууга аракет болгон. Сөйкөсү бар кызды бирөөнүн болочок колуктусу деп эсептелип, ага башка жуучулар келген эмес. Андан тышкары, үй бүлө курууда кыз ала качуу салты дагы кеңири колдонулган. Кызды зордук, зомбулук менен ала качуу илгерки кыргыз үй бүлөсүндө болгон эмес. Кыз өз ыктыяры менен атка учкашып, же жөн эле жигитти ээрчип басып келген. Айрым учурда кыздын ата-энеси макул болбой койгон учурда кыз жигити менен анын үйүнө качып келе берген. Кийин союз учурунда да кыз менен жигит бири-бирин жактырып, үйлөнүүнү чечишкен соң кызды жигит ала качуу салты менен үйүнө алып келген. Ала качуу үй бүлө куруудагы негизги ыкмаларынын бирине айланган. Бирок мына ушул салт болуп калган ыкмадан кара өзгөйлүк менен пайдалангандар кийин пайда болушкан. Алар жактырып калган кызды зомбулук менен машинеге салып үйүнө алып качып келген. Муну жөн эле салтка жамынып, кылмышка баруу деп айтсак дагы болот. Мындай зомбулук менен ала качуу зуулдаган машинелер көбөйгөн учурда, башкача айтканда кийин пайда болгон. Кыз узатуу салты дагы кыргыз элинин турмушунда кеңири жайылган. Кыз баланы күйөөгө узатууда каалоо тилектерин, алдыда көтүлүп турган сагынычын билдирип, кыздын энеси, жакын жеңелери, эжелери кошуп ырдап дагы, ыйлап дагы узатышкан. Кызды узатып жатканда колунда бар ата-энелер кыз оюнун уюштурушкан. Жаштарды топтоп, ырдап, бийлешип, шаан шөкөт менен кызды узатышкан.
Өкүл ата, өкүл эне шайлоо салты дагы бүгүнкү күндө колдонулуп келет. Бул салт жаңыдан курулуп жаткан жаш үй бүлөгө колдоо болсун деген максатты көздөйт. Өкүл ата жана өкүл эне көпчүлүктүн көзүндө өзүнө жоопкерчиликти алуу менен макул болушат. Салттардын бул этабы негизинен кыз менен жигитке турмуш куруп кетүүсүнө жардам, көмөк берүү милдеттерин аркалайт. Үй бүлөлүк салттардын андан кийинки экинчи этабы келиндин келгенден кийинки учуруна таандык. Келин келгенден кийин кайындарына жүгүнүү салты ушул күнгө чейин сакталып келет. Жүгүнүү урмат сыйды билдирет. Кыргызстандын түштүгүндө жүгүнүү келин келгенден кийин ал көшөгөдө отурганда 4-5 күн аралыкта эле аткарылса, түндүк тараптын айрым аймактарында келиндер кайын журтундагы таасирдүү аксакал туугандарга өмүр бою жүгүнүп өтүшөт. Келин келгенден кийин күйөөнүн жакын туугандары аны отко чакыруу салты башталат. Бул салт эшиктөрдү көрсөтүп, жаңы келинди тууган урукка тааныштыруу, аралаштыруу максатын көздөгөн. Отко чакыруу салты бүгүнкү күнгө чейин жашап колдонулуп келет. Андан кийинки салт санаанын көбү балага байланышкан. Бала төрөлгөндө жентек той, бешикке салганда бешик той, тушоосун кескенде тушоо той, андан кийин сүннөт той жана башка. Мындан тышкары үй бүлө мүчөлөрүнүн өз ара мамилелерин жөнгө салганда бир топ салттык эрежелер бар. Үйдө ата эненин ордо, эненин ордо жана баланын ордо. Бул салт саналардын аткарылышынын баары коллективдүү мүнөзгө ээ. Үй бүлө өз жакшылыгына тууган уруктарын, кошуна колоңдорун чакырып сыйтамак берет. Баарына маанилүүсү бул салттардын жүрүшү ар дайым жакшы каалоо тилек жана бата менен коштолот. Өзүңүздөр байкагандай, кыргыз үй бүлөсүндөгү салт саналарда адам укуктарын басынтуу, аял затын кемсинтүү элементтери дээрлик жок. Алардын баары үй бүлөнү бактылуу жана бекем кылууга гана багытталган. Кыргыз элинин арасында ашык дүйнө топтогон, байлык дегенде баарына көз жумуп салып, көрдүнүнүн артынан түшкөн сасык байлар дагы аз болгон. Элибиздин басымдуу бөлүгү өзүнүн колунда болгон дүйнөсүн, үй бүлөсүнүн жакшылыгы үчүн аяган эмес. Ушунусу менен үй бүлөлүк салттар жакын адамдарды угуп этер башын бириктирген, тарбиялык мааниге ээ болгон. Ошондуктан эгемен кыргыз мамлекетинде, айрыкча жаш үй бүлөлөрдө үй бүлөлүк салттардын колдонулушу кеңири мааниге ээ болушу керек. Үй бүлө дин менен азыркы замандын ортосунда. Үй бүлө деген эмне? Сөзүмдү баштоонун алдында баарыңыздар менен чын дилден саламдашкым келет. Бул сөзүмдө мен негизинен мусулман үй бүлөсү проблемасына көңүл бурам. Азыркы тапта мусулман үй бүлөсү олуттук коркунучка кириптир болуп жатат. Себеби ага дин жана азыркы заман ортосундагы конфликт зор таасир берүүдө. Үй бүлө жөнүндө айтуучу биринчи нерсе ал адамзатынын келип чыгышынан эле башталган. Үй бүлө адамзатынын тарыхынын биринчи күнүнөн эле бар жана бүгүнкү күнгө чейин альтернатива жок болгон уюшуу. Экинчиден, үй бүлө ядро же негиз болуп саналат. Бирок бул негиз өзгөрбөй калган жок жана убакыттын өтүшү менен даракка айланды. Себеби башат катары маанилүү болгонуна карабай, ал идеал болгон эмес. Исламда үй бүлө дарак түшүнүгү менен сүрөттөлөт. Өзгөчө ыйык орунду көп балалуу болуунун символу эне болуу ээлеген. Өзгөчө мезгилде, мисалы, ыйык жихад согушуна чыгаар алдында жада калса пайгамбарыбыз энесинин уруксатын алган. Адам затынын идеалдуу уюшуу моделин Куранда берилгендей, Мимар Синан мечити менен салыштырууга болот. Эң үстүндө үммөттөрдү билдирген чоң чамгарагы жайгашкан. Чамгарактын астында ал таянып турган жарым чаңгарак жайгашкан. Алар улуттар жана элдерди билдирет. Ал жарым чаңгарактар чейрек чамгарактарга жайгашкан. Алар улуулар жана үй бүлөлөрдүн символу. Алардын түзүмдүк биримдиги үй бүлө. Бул түзүмдүк бирдик кулаар кулабасы азыркы замандын маанилүү маселелеринин бири. Эгер үй бүлө чачырап кетсе, анын натыйжасы кандай болот? Азыркы заман бул түзүмдүк биримдикти майдалап бөлүп жатат. Алгач үй бүлө баштапкы ядросуна чейин кыскарып калды. Ал бар болушу керек эле. Себеби бардык проблемалар ушундан келип чыгат. Кийин ал ядродагы бөлүнүп, атасы жок үй бүлөлөр пайда болду. Орусия жана Орто Азия өлкөлөрүнө баргандар байкаган болушу керек. Эркектерге ишенбегендиктен аялдар балалуу болуш үчүн гана турмушка чыгып,
дароо эле ажырашып кетишет. Аялдардын максаты балалуу болуп алуу. Батышта болсо аялдар менен эркектер жөн гана чогуу жашашат. Бул албетте үй бүлө эмес. Ошондой эле укуктук деңгээлде гомосексуалисттердин никеде турушу мүмкүн боло баштады. Булардын баары адам затынын үй бүлөнүн негизинде салттуу жашашына альтернатива болуп саналат жана адам баласы үчүн коркунуч келтирет. Мардинде жана анын тегерегинде турмуш курууга убада берген менчикке ээлик кылууга киришүү дегенди билдирет. Турмуш курууга убада берүү менен эркек дагы, аял дагы бири-бирине ээ болуп калышат. Эркек аялдын, аял эркектин менчиги болот. Бул жергиликтүү исламга чейинки салт 3000 жыл мурунку месопотамиялык салттардан кабыл алынып калса керек. Жакында эле Стамбулдагы чыгуулар денени менчиктөө сезими мурдагыдай эле күчтүү экенин тастыктады. Дудуллу да психологиялык жактан туруксуз сахабиттин алкан аял менен кош бойлуу кызын түнкүсүн уктап жатканда муунтуп өлтүрүп койгон. Киши өлтүргүч менин үйүмдү карап жүргөн тигил дүйнөдөгү күчтөр менин аялым менен кызымдын жылаңа четин көрүштү. Мен өз намысымды коргош үчүн аларды өлтүрдүм дейт. Исламда болсо аял менен эркектин мамилеси денесине ээлик кылуу укугунан айырмаланып, башка пайдубалга негизделген. Исламда нике христиандардыкындай ант берүү эмес, макулдашуу болуп эсептелет. Эркек менен аял жолугуп, бири-бирине жакса, башкалардын басымысыз экөө макулдашууга кол коюшат. Христиандарда болсо нике ант болгондуктан ажырашууга тыюу салынат. Бизде үй бүлө эрки менен тараптардын макулдашуусунда пайда болот. Тукум улоо үчүн эркек менен аял жолугушуп, никеге туруулары зарыл. Нике макулдашуу болгондуктан аргасыз учурларда, башкача айтканда бычак сөөккө кептелгенде, бул эң жаман хилал, уруксат берилген макулдашуу болуп саналат. Үчүнчү жыныстын келип чыгышы. Азыркы учурдагы үй бүлөнүн тарыхый тамырлары жок. Адамзаттын тарыхында биздин күндөргө чейин мындай уюшуу формасы кездешкен эмес. Формасы боюнча заманбап үй бүлө негизден турат деп божомолдоо жаңылыштык. Адам жана оо жана алардын балдары ядро болушкан. Балдары жок үй бүлөлөр дагы ядро болуп саналышат. Баары бир аларды азыркы учурдагы үй бүлө менен салыштырууга болбойт. Ыйык адам оонун күйөөсү жана үй бүлөнүн башчысы болгон. Азыркы учурдагы үй бүлөнүн негизги айырмалоочу касиети эркектин камкордук көрүү милдетинен баш тартуусу болуп эсептелинет. Азыркы учурдагы үй бүлөгө өндүрүштүк революция, урбанизация, саясий жана социалдык өзгөрүүлөр, акыр аягында христиандар менен батыштын реакциясы терең таасир тийгизди. Аялды күнөөнүн башаты катары кабыл алуу, күнөөлүүлүктү сексуалдык таанып билүүнүн натыйжасы катары түшүндүрүү. Мунун баары үй бүлөнүн азыркы кездеги түрүнүн калыптанышына алып келди. 1960 жылдан тартып сексуалдык революция башталгандан бери күнөө жана денени күнөөнүн объектиси катары кароо кеңири талкууланып, мындай көз караш түзүлүп калды. Менин денем мага таандык, ага эч ким ээ боло албайт. Мен аны каалагандай колдоно. Себеби мен анын абсолюттук кожоюну болуп эсептелем. Бул ураанды 1960 жылдардын башында каза болгон 50 миллион эркектердин жесирлери жана кыздары өнүктүрүшкөн. Эгерде батыш ошол кезде убактылуу көп аял алууну мыйзамдаштырып койгондо, мындай аномалия болмок эмес. Бирок көп аял алуу киргизилген жок. Жана бул коргоосуз жесирлер менен жетим калган кыздардын денени кабылдоосунун радикалдуу өзгөрүүсүнө алып келген. Диний окутуулардын ордуна сексуалдык революция келди. Батыштын денени кабылдоосун исламдыкы менен салыштыралы. Исламда денеге байланыштуу эки тыюу салуу бар. Өзүн өзү өлтүрүү жана ойноштук кылуу. Биз өзүбүздү өлтүрүп, же мыйзамсыз жыныстык байланышка бара албайбыз. Себеби биздин денебиз бизге таандык эмес. Натыйжада биз христианчылык аялдын денесине жана сексуалдуулугуна байланыштуу акыл эстин өзгөрүшүнө алып келди деп айта алабыз. Экинчи маанилүү фактор — индустриялык революцияга байланыштуу келип чыккан жумушчу күчкө керектөөнүн жогорулоосу. Айыл жана талаа райондорунан эл массалык түрдө ири шаарларга көчүп келди. Заводдордо эркектер толук кандуу айлык маяны алган.
Ал эми аялдар анын жарымын гана алышкан. Бул көп жылдар бою уланып келген. Бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин бул укуктук, социалдык жана экономикалык тең укуксуздук жыныстардын теңчилиги жөнүндө антологиялык окууну жана феминисттик идеологияны жаратты. Бирок бир канча убакыт өткөндөн кийин бул улуттук, социалдык жана экономикалык тең укуксуздук жыныстардын теңчилиги жөнүндө антологиялык окууну жана феминисттик идеологияны жаратты. Бул идеологиялык саясий бекемдөөнүн көз караштан алып караганда, эркек менен аял бардык абалда бир тарактын тиштериндей же бир станоктун өңүндөй тең. Ошондой эле алардын ролдору дагы бардык жагдайда бирдей көрүнөт. Эгерде эркек бир нерсе жасаса же кандайдыр бир кызматты ээлесе, аял дагы ошону эле жасай жана ошол эле кызматты аркалай алат. Акыр аягында эркек менен аял укуктук планда бирдей, тең болуп калышты. Эркектер дагы, аялдар дагы кылмыш жасаганда жазалышат. Мисалы, биздин салттарыбызда жынысы боюнча бир аз теңсиздик бар. Мыйзамсыз жыныстык катнашка барганда эркекке жөн салды мамиле кылышат дагы, аялды катуу жазалайт. Бирок бул проблема эмес. Албетте, кылмыш жасаган адам кылмышынын оордугуна барабар жазасын алышы керек. Бирок антологиялык планда эркек менен аял бири-бирине тең эмес, алар ар башка. Аллах аларды бири-бирин толуктап турушу үчүн ар башка кылып жараткан. Эгерде аларды теңдеп койсок, жараткандын мыйзамдарына каршы чыгабыз. Азыр аялдын эркекке, эркектин аялга айлануу процесси жүрүп жатат. Буга жол бербешибиз керек. Эркектер аялга айланып баратат. Эркек алгач аялды туурайт, андан кийин үчүнчү жыныска багыт алат. Бул мүмкүн болбогондуктан эркек аялга айланат же аялга окшоп калат. Айрым кесиптер үчүнчү жыныстын келип чыгышына олуттуу таасир берет. Модельерлер, сулуулук салонунун кызматкерлери, акушер-гинекологдор эркектер. Бул чөйрөдө иштеген эркектерде убакыттын өтүшү менен аялдык сапаттар пайда боло баштайт. Мындай сапаттар антологиялык болуп көрүнгөнү менен чынында антропологиялык болуп саналат. Жыныстар ортосунда өзгөрүүлөр табиатка каршы келет. Аял аял бойдон, эркек эркек бойдон калышы керек. Аял аялча жашашы керек. Айлана чөйрөсүндөгүлөр аны аял катары көрүшү зарыл. Эркектин айлана чөйрөсүндөгүлөр эркекти көрүшү керек. Тукум уулоо үчүн эркек менен аял бири-биринен көз каранды жашашы керек. Аял эркектен материалдык планда көз каранды болушу керек. Эркек аялдын назы, камкордугунан көз каранды болуусу шарт. Үй-бүлө түзүлүшүндөгү алсыздыктар бардыгын глобалды капитализм башкарган шарттарда аялдардын инсандыгы арткы планга жылып, астына анын аялдык башаты чыгат. Аялдын ички дүйнөсүндө анын инсандыгы менен аялдык башатынын ортосунда күрөш жүрөт. Ислам окуусунда аялдын инсандыгы алдыңкы планга чыгат. Аялдын башаты көмүскөгө кетет. Ал бөбөктөр үчүн жабык. Модернизм болсо аялды чечинтип, алдыңкы планга алып, аялдык башатын чыгарып, инсандыгын көмүскөдө калтырат. Биздин баарыбызга капитализм шартында аялдын денеси кайда, экономиканын кайсы секторунда гана болбосун, таасирдүү аспап болуп саналат. Жарнама сектору аялдын денесин ар бир органын пайдаланат деп түз эле айтсак болот. Мунун баары аялдын өзүнө каршы иштей турган абал ачык көрүнүп турат. Биз аял жөнүндө эки жүздүү пикир бар болгон дүйнөдө жашайбыз. Бир жагынан модернизм сөздөрүндө аялга эркиндик берип, аны коомдук жана экономикалык турмушка аралаштырып, эркектерге каршы багытталган мыйзамдар менен коргойт. Дүйнөдөгү бардык мүлктү алып карасак, кыймылсыз мүлктүн 1%, башка мүлктүн 10% гана аялдарга тиешелүү. Экинчиден, бир дагы ири эл аралык компаниянын чокусунда жетекчи аялдар жок. Аялдар бул пирамиданын ортоңку жана төмөнкү кабаттарында иштешип, негизги чечим кабыл алуу механизмдерине аялдарды аралаштырышпайт. Экономикалык өнүгүү жана модернизация шартында үй-бүлө түзүмү олуттуу зыян тартып жатат. Мунун бир нече себеби бар. Кээде адам өзү алдындагы проблемаларды чече албайт. Мамлекет жана өкмөткө чоң ишеним артылып, конституция аркылуу коргоочу мыйзамдар кабыл алынат.
Бирок модернизацияга байланыштуу мамлекет жана өкмөт өз экономикалык жана социалдык саясатын жөндөгөндө аялды аргасыз көчөгө түртүп салат. Ошондуктан үй-бүлө түзүмүнүн кыйрашынын биринчи себеби мамлекеттин өзү өз кезегинде үй-бүлө түзүмүнүн кыйрашы менен бүт коомчулукка зыян келтирет. Эгерде шаар курулушу менен архитектурасын карап көрсөк, үйлөр чоң үй-бүлөгө арналган эмес. Архитектура жана үйлөрдүн жайгашуусу индивидуалист адам борборго умтулгандай. Адамдар ири шаарларга агылып, экономикалык кыйынчылыктарга дуушар болуп жатышат. Башынан өткөн кыйынчылыктар адамды үй-бүлө ядросунда кулга айландырат. Мындай кыйынчылыктар жана алардын натыйжасын үй-бүлө жана айрым адамдар өз күчү менен жеңе алышпайт. Жашоо деңгээли төмөн жана жумушсуздук жогору, пайданы акыйкатсыз бөлүштүрүү орун алган өлкөлөрдө ажырашуулардын саны жогору болгону байкалат. Ажырашуу бул драмалуу натыйжа. Ажырашуулардын себеби экономикалык гана эмес, психологиялык жана маданий себептер дагы болуп саналат. Мурда ажырашуунун материалдык себеби үйдөн, аялынан, күйөөсүнөн кетүү, психикалык оору, жашоосуна коркунуч келтирүү, оор кылмыш, аморалдык күнөө, гомосексуализм жана көзүнө чөп салуу болгон. Акыркы жылдары алдыңкы планга ажырашуунун материалдык эмес, үй-бүлөнү чачыраткан кескин келишпестик себептери чыгып жатат. Адамдар жолугушуп, үйлөнүшүп, бирок убакыт өткөнү менен бири-бирин жактырышпайт деген пикирге келип, кескин келишпестиктердин натыйжасында ажырашышат. Бул жерде адамдар бири-бирине чыдай албастыгы ачык көрүнөт. Акыркы жылдары дагы бир себеп жубайынын көзүнө чөп салуу абдан көп кездеше баштады. Мурда күйөөлөрү ала жипти аттоочу жана бул исламга ылайык ката болсо дагы сабырдуулук менен мамиле кылышчу. Эми болсо аялдары дагы ойноштук кылуучу болду жана бул ажырашуунун түз себеби болуп жатат. Эгерде кескин келишпестик факторуна кайрылсак, бул жерде биринчи планга эки абал чыгат. Аялдар ишкердик менен алектенип, экономикалык көз карандысыздыкка ээ болсо, күйөөсү өз бийлигин аша чапкандык менен коргонгондо аял буга каршы чыгууга укуктуу. Тажрыйба көргөзгөндөй, экономикалык жактан көз карандысыз аялдар никеге тургулары келишпейт. Ири шаарлардын калкынын 3-4% жалгыз бой аялдар түзөт. Үй-бүлө куруу жөнүндө сөз болгондо жогорку билим тоскоолдук жаратуучу фактор болот. Университеттер жана жогорку билим никеге туруу курагын жогорулатат. Салттуу үй-бүлөлөрдө никеге эрте турушат. Ислам эрежелери боюнча жигиттер жана кыздар жыныстык жактан жетилгенде никеге турса болот. Азыркы укукта бул курак 18 жаш деп белгиленген. Жигиттер жана кыздар жашы жеткенде эле үйлөнүшпөйт. 25-30 жашка толгондо үй-бүлө, нике тууралуу ойлоно башташат. Никеге туруу курагы жогорулашына байланыштуу. Турмушка чыга элек кыздардын саны өсө баштайт. Университетти аяктап, аскердик кызматын өтөп, жакшы жумушу бар эркек 30 жашында үйлөнүүнү чечсе, өзүнүн курдашын эмес, 5-6 жаш кичүү кызды тандап алат. Натыйжада анын курагындагы кыз турмушка чыкпай калат. Эмне үчүн эркек жана аял конфликтке барышат? Исламда чоң үй-бүлөнүн модели кабыл алынган. Куранда мындай деп айтылат: кудуреттүү күчтүү Кудай ага гана багынып, ата-энеге жакшы мамиле кылууну буйруган. Эгерде алар сенин жаныңда болуп, карып калышса, эч качан аларга уф дебе, ызалантпа. Аларга жакшы сөздөр менен гана кайрылып, аларга мээрим менен мамиле кыл. Маркабаттын канатын жайып, о кудурети күчтүү Кудай, алар мени кичинекей кезимде кандай өстүрүшсө, сен дагы аларды сакта. Мусулмандар бул аятты кийинчерээк мындай чечмелеп алышкан: менин ата-энем менин жанымда каарылыкка жетип, бул дүйнөдөн кетишет. Натыйжада мусулмандарда каары адамдар менен проблемалар, каарылар үйлөрү зарыл болгон эмес. Азыркы убакта эркек менен аял каарыган ата-энеси менен бир үйдө тургулары келишпейт жана тура алышпайт. Ошондой эле үйлөрдүн архитектурасы чоң үй-бүлөгө ылайыкташкан эмес. Аянты анча мааниге ээ эмес. Бардык үйлөр 3 же 4 бөлмөлүү батирлерден турат. Конок үйү, меймандар үчүн бөлмө, ал жакка кирүүгө болбойт.
Меймандар кээде ал жакта жатып калышат. Бул бөлмө жабык, анын ээси аял. Бөлмөлөрдүн бири уктоочу жана аялы менен күйөөсү эс ала турган бөлмө. Дагы бир бөлмө салон. Ошентип мындай үйдө чоң ата, чоң эне үчүн орун жок. Эгерде алар бул жерде калышса, убактылуу гана мейман катары конок бөлмөгө жайгашат. Салттуу коомдо үйдү башкача пландашкан. Бир үйдүн аянты 150 эмес, көбүнчө 60-70 чарчы метр болгон. Бирок улуулар дагы ушул эле үйдө жашашкан. Кантип? Дасторкон жайылганда бөлмө тамак ичүүчү, жыйылганда салон, төшөк салынганда уктоочу бөлмөгө айланган. Ошентип кичинекей эле үйдө тынч жана үй бүлө жылуу мамиледе 7-8 адам жашап тура алчу. Чынында кары адамды физикалык жактан коргоо бардык проблемаларды чечпейт. Себеби адам социалдык жан болуп эсептелинет, баарлашууга муктаж. Кары адам бир эле убакта өз балдары менен бирге болууну, корголуп, алар менен маектешип турууну каалайт. Албетте, алар көп сүйлөшөт, бирок алардын сөздөрү кийинки муундарга маданиятты өткөрүп берүү механизмин камсыздайт. Бул алардын балдарына дагы зарыл. Мунун аркасында муундар арасында ажырым жана алыстык жаралбайт. Тилекке каршы азыркы учурдагы адам үй бүлө, бала тарбиялоо, ден соолук, кулинария менен байланышкан маселелердин баарын интернет, телевидение, китептерден алууга аракеттенет. Ден соолукту коргоо боюнча лицейди бүткөн 18 жаштагы кыз айылга барып, 7-8 баланы өстүргөн энесин баланы кантип тарбиялоону үйрөтөт. Өзгөчө белгилеп кетүү керек. Азыркы замандагы үй бүлөнүн тажрыйбасынын жыйынтыгы жаман болуп чыкты. Модернизм башка чөйрөдө жакшы болушу мүмкүн, бирок ал үй бүлө мүчөлөрүнүн чогуу кармай алган жок. Коомдун түзүмдүк биримдиги болгон үй бүлө бузулуп, кыйрап жатат. Бул бузулууну карап туруп, адам тукумун улоо мүмкүн болбой калат деп божомолдоого болот. Мындай жагдайда кайрадан баш атына кайтып, эркек менен аялдын мамилесин, ата-эне жана бала маселелерин, үй бүлө түшүнүгүн кайрадан карап чыгууга кайрылуу керек. Биринчиден, эркек менен аялдын мамилесинин негизи сүйүү жана кайрымдуулук. Куран эркек менен аялдын мамилесин ушул негизге такайт. Эркек менен аял ар кандай бири-бирине карама-каршы онтологиялык субстанциядан жаралган эмес. Алардын бири экинчисинин керектөөсүнөн жаралган. Аял эркек үчүн башпаанек, ал эми эркек аял үчүн коргоочу болуп эсептелинет. Уруксаат берилбеген багытта жүрүүгө аракеттенгенде гана алар атаандаштар жана душмандарга айланышат. Азыркы дүйнөдө эркек менен аялдын мамилесинин негизинде сүйүү жана кайрымдуулук эмес, секс, дене катнашы турат. Биздин тукумубуз уланышы үчүн Аллах эркек менен аялды өз ара байланыштуу жана өз ара багынтуучу кылып жараткан. Албетте, сексуалдуулук башкы элементтердин бири. Кеме пристанга токтогондой эле эркек аялдан башпаанек табат жана эркек аялдын канатына айланат. Феминисттик идеология менен ал жараткан заманбап маданият жыныстардын ортосуна жагылган атаандаштык менен кастыктын отун тутантат. Атаандаштык менен жарышуу өз ара конфликтке алып келет. Аялга сен аны менен тең укуктуусуң. Патриархалдык маданият сени эркекке көз каранды кылат. Эгерде эркин болгуң келсе, патриархалдык маданиятка каршы күрөш деген ой таңууланат. Бул конфликт жаратуучу маданияттын пикиринде үй бүлө жана үйдүн очогу кароолчусу каардуу эркек болгон аялдардын түрмөсүнө окшош. Эркек менен аялдын жалпы душманы болгон шайтан аларга таасир эте баштаганда уруш талаш башталат. Бейиштен жерге түшүргөндө аларга өз ара душман болгула деп айтылган. Эркек менен аял шайтанга каршы күрөштө бириксе, алардын жашоосу бактылуу болот. Үйү бейиштин бурчуна айланат. Алар шайтандын тилин алганда үй тозок отуна айланат. Жаңы никеге муктажбыз. Адамзаттын проблемаларында аялдардын өзүнчө проблемалары жок. Эркектер дагы, аялдар дагы проблемаларга туш болот. Эгерде аялдардын өзгөчө проблемаларын алып, аларды юридикалык тегиздикке чыгарсак, бул проблемаларды эркек жаратат. Демек, ал шайтанга айланат. Аял андан алыстайт.
Бул болсо аң сезимде баардык укуксуздук, аша чапкандык, кылмыштар, күнөөлөрдүн күнөөкөрү эркек деген түрдө сакталып калат. Мунун идеологиялык термини маскулиндик маданият же үй бүлөнүн патриархалдык түрү деген феминисттик айтылыш. Бул жаңы түшүнүк. Ал пайда болгонуна 100 жыл боло элек. Бул түшүнүктү азыр мусулман жазуучулары дагы жеңил-желпи колдоно башташты. Мында баардык адамзат, тарых, коомдук турмуш, өзгөчө ислам дүйнөсү патриархалдык маданияттын басымы астында турат деп сүрөттөлөт. Ушул патриархалдык маданият деген социология жана социалдык илимдердин ойлоп табуусу адамзаттын тарыхында эч качан патриархат болгон эмес. Ислам дагы патриархалдык маданият эмес. Эркек менен аялдын бири-бирине тартылуусу тукумулоого умтулууга негизделген. Сексуалдуулук аял менен эркектин мамилелеринин элементи гана. Ал өзү Кудай деп таануунун предмети боло албайт. Аллах сексуалдуулукту эркек менен аялга тукумулоо үчүн сыйлык катары берген. Биз жакындап келген чекиттен тукумулоо коркунучка туш болгонун, ал эми сексуалдуулук өзү кумарпоздук экенин көрүүгө болот. Адамдар тукумулоо үчүн эмес, өз сексуалдуулук кумарын кандыруу үчүн жолугушат. Куран болсо сефх болуп аталат. Сефх бул урукту бекерге коротуп, максатсыз кошулуу жана ал фундаменталдык чекиттен чыгуу болуп эсептелинет. Эркек менен аял күйөөсү жана аялы боло алышат. Ошол эле учурда Куранга ылайык бири-биринин кожоюну, өнөктөшү, досу, коргоочусу болушат. Алар бири-бирине дайым жардамдашат жана тикесинен тик турат. Убакыттын өтүшү менен сексуалдуулук тартылуу басаңдап, алар досторго айланат. Туура негизделген үй бүлөдө Аллахтын Рахман, кожоюн деген атын ата, Рахим жана Мерхамет, кайрымдуулук атын эне алат. Эркектин камкордукка алуусу деген фундаменталдык баалуулук бар. Аны азыркы батыштын аялдары кабыл албайт жана аз-аздап мусулман аялдар баш тартып жатышат. Эркек камкордукка алуучу, ал милдеттүү. Камкордукка алуучунун ролу эркектер үстөмдүк кылган маданиятта алар абсолюттук кожоюн дегенди билдирбейт. Эркек коргоочу, байкоочу, жоопкерчиликтүү дегенди билдирет. Башкача айтканда, үй бүлө коомдун борбору, үй бүлөнүн борбору аял. Хусейн Насыр элестүү айткандай, эркек үй бүлөнүн жол башчысы, бирок ханыша аял. Эркек мейманга окшош, эртең менен кетип, кечинде келет. Үй болсо аялдын карамагында калат. Аял үйдү өз каалаганындай, өзүнө жаккандай жабдыйт. Үйдүн ар бир бурчу аялдын духуна каныккан. Эркек болсо бул укмуштуу таң калуу менен белгилүү сүрөтчүнүн шедевриндей карап турат. Эркектин жоопкерчилиги жана милдеттери бар. Маанилүү чечим кабыл алууда үйдүн кожоюну ал болот. Эркек өзүнө кожоюндук ролун кайтарып алмайын. Үй бүлө азыркы коомдо соо саламат ролун ойной албайт. Ата-энелер жана балдардын мамилелери дагы абдан маанилүү. Ислам эрежесине ылайык негизги принцип балдар үчүн атасы менен энеси жооп берет. Ал эми модернизмде бул тапшырма мамлекетке жүктөлгөн жана бул укук бузуу болуп саналат. Себеби жоопкерчилик ата-энеде болушу керек. Буга байланыштуу ата-эненин билим берүү, тарбиялоо процессинде өз пикири болушу керек. Балким бул тарбиялоону демократизациялоо процессиндеги маанилүү кадамдардын бири болушу мүмкүн. Ислам дүйнөсүндө жашаган аялга ориенталист катары карашат. Чыгышта мусулман аял эркин эмес, басым жана жүк астында жашайт. Аны бошотуу үчүн реформалар жана модернизациялоочу саясат керек. Анын күйөөсү, жан дүйнөсү жок, сабатсыз орой, торго камалган жана сыр чулгаган чыгыш аялынын батыштын эркеги гана куткарып кабыл алат. Ислам дүйнөсүндө, Түркияда дагы жарандык коомдук уюмдардын бир бөлүгү, аялдардын кыймылдары, феминисттик агымдар батыштын фондорунун жардамы менен ушундай ориентациялык көз карашты таңуулап жатышат. Мурда да, азыр да эркек менен аял адам көптөгөн ар кандай проблемаларга туш келген жана туш болуп келе жатат. Проблемаларды ийгиликтүү чечүү үчүн жыныстык өзгөчөлүктөрдү көрсөтпөй, адам деген түшүнүккө көңүл топтоо керек.
жалпы адамзат перспективаларын дагы бир жолу карап чыгуу зарыл. Адам баласынын тукум уулоо үчүн бири-бирине көз каранды эркек менен аял ортосунда жаңы нике талап кылынат.